Кыргыз элинин руханий байлыгы жана ата мурасынын эң туу чокусу Манас эпосу деп айтылып келет. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу өзгөчө адам. Анткени өзгөчө дегенин себеби бул мырза мындай элге окшоп бир жерде кызмат өтөбөсө дагы, же болбосо 5-6дан диплом алып, билимдүү болбосо да өзүнүн тунук ойлору, ачык сөздөрү менен менимче көпчүлүктүн көңүлүнөн түнөк тапкан адам деп ойлойм. Ошол кишинин ойлору менен сиздер менен тең бөлүшүүгө мен да бүгүн көрсөтүүгө чакырдым эле. Жок дебей келгенине рахмат айтабыз. Анда биздин бүгүнкү конок Таалайбек Жакыбалиев өз аты. Анан дагы бир өзгөчө дегеним, бул киши эл арасында Аким деген ат менен белгилүү экен. Саламатсызбы, Аким мырза? Саламатчылык. Сиз экөөбүз жолукканда сиз биринчи эле сөзүбүз Манас жөнүндө болду эле да. Эми жанагы сөзүмдүн башында айткан ойго кандай карайсыз? Менимче муну туура эмес деп айткан кыргыз жок болуш керек, бирок ошондой болсо да сиздин оюңузду билгим келип атат да. Кыргыз элинин рухий байлыгы жана ата мурасынын эң жеткен туу чокусу бул эпос Манас эпосу деп. Манас эпосу кыргызда теңдешкис эпос болуп, дүйнө жүзүндө теңдешкис эпос болуп саналат. Манас менен азыр сыймыктанып, Манасты ошо туу тутуп колдонуп азыр жашап атпайбызбы? А мен баягы сизге кезиккендеги айта турган көйгөйүм бул азыркы биздеги колдонуп жүргөн азыр ар кайсы жерде ар кандай айтып жүрүшпөйбү, бизде Манастын 7 осуяты. Муну жаштар, жөн жарандар баарыбыз тең колдонуп, көрсөткүч катары, бир маяк катары колдонуп атабыз деп. Анан бул 7 осуяттын мен бул жерге келген себебим бул баш мындай болуп калды да. Мен былтыр июль айларында мен бир жогорку окуу жайынын кыргыз тил факультетинде бир жугуштар менен барып туруп калышка туура келди. Анан ошол жерден Манастын 7 осуяты жазылып турган экен. Ошону окуп отуруп, анан карасам кандайдыр бир жүрөккө жетпегендей, көңүлгө түшпөгөндөй кылып жазылып калгандай сезилди да. Жана Манастын 7 осуяты. Мен азыр сөзүңүздү бөлүп койдум, бирок азыр улайбыз. Биз сиз экөөбүз жолукканда мынтип айткансыз да. Руслан, биз Манасты руханий байлык катары кабыл алып, ошондон биз жана улуттук идеологияны жаратуу үчүн ошонун 7 осуятын мындай бир уран катары жазып алдык эле. Бирок ошол 7 осуят жазылганына көп болду, бирок ошол элге сиңип кетпей атат. Мен ошонун эмнеге элге сиңбей атканын, эмнеге жүрөгүбүзгө жетпей атканын мен ушундай түшүндүм деп, мен өзүмчө бир редакцияладым деп, сиз мага өзүңүздүн версияңызды бергенсиз да. Ошол Манастын 7 осуяты момундай болуш керек деп. Мисалы үчүн, биринчисин алалы, эл журттун ажырагыс бүтүндүгүн колдогун, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдик күт деп бул сиз жазып атасыз. Ал эми Манастын 7 осуятында азыркы бизге жана таңууланган деп коелук, анда кандай деп жазылып турат? Ал жерде эл журттун ажырагыс бүтүндүгү жана бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдиги деп жазылып турат да. Ушундай эле. Ушундай. Анан муну мен ошол жерде 1 саат отуруп мындай калчап чыкканда, ар бир ушул 7 тең жазылган жеринен кандайдыр бир бүтпөй калган сүйлөмдөй болуп көрүндү да. Бүтпөй калган сүйлөмдөй. Бүтпөй калган ойдой болуп, Бүтпөй калган ойдой, же болбосо бир кандайдыр бир, мисалы үчүн, бир студенттерге берилген рефераттын темасына окшопчу. Мисалы үчүн,
муну мындай кылсак, үстүнө Манастын 7 осуят деп жазбай туруп, мына ушул эле биринчини алып, мындай эле жазып койсок, кандайдыр бир бүтпөгөн ой сыяктуу, же болбосо бүтпөгөн сүйлөм, же бир дил баян дейбиз, бир неменин темасына окшоп атат да. Калган жетөө тең эле азыр. Окуп көрсөңүз сиз эгерде болсо. Сиз Мына- азыр жана бизге колдонулуп жүргөн Колдонуп жүргөн мына биз. Экинчиси мына улут аралык ынтымак, достук жана кызматташтык деп жазылат да. Муну Манастын 7 осуяты деген жерди алып туруп, анан биринчисин койбой туруп, анан бул экинчисин эле мындай чыгарып туруп койсок, бул дагы бир кандайдыр эле эч кандай бир кишиге таасир бербейт. Эмне үчүн мындай бир кыска бүтпөгөн нерсе да. Үчүнчүсүн алып келели. Улуттук ар намыс жана атуулдук ариет деп. Бир оккан кишиге эч кандай деле неме билбейт. Мындай кандайдыр бир жүрөккө каларлык, көңүлгө толорлук нерсе жок да. Төртүнчүсү, арбас мээнет, алдыңкы өнөр, билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу деп жазылган да. Мында дагы умтулуу эле деген. Мен аягына чейин окуйн, анан ушуну неметип берейин. Бешинчиси гумандуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк деп жазылган. Алтынчысы табият менен таттуу мамиледе болуу деп. Ар жагы жок. Болуу керекпи? Болуу кажетпи? Деп ар жагына бир адамдар өзүнө өзү дагы суроо берип, кандайдыр бир туруп калыш ыктымал, кишиге неметпейт. Анан бул жетинчиси өтө кызыктуусу кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо деген. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана аны деген сөз бар да бул жерде. Кыргызда аны деген сөз үчүнчү жак эмес, төртүнчү жак болуп дагы айтылып калат да. Мисалы үчүн кыргызда жаман көргөнүн айтат. Койчу аныңды деп. Койчу ошо темаңды, же койчу ал темаңды. Аныңды. Койчу аныңды дейт да, аныңды кой дейт. Анан эмне үчүн чоң мамлекетти аны деп сүйлөшүбүз керек? Анан биз ушул жерде турбаш кетип атат да көп нерсе. Сиз муну филологдор менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Филолог менен эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Ушу мен жаңы редакциясын муну көп ойлонуп, ошо июндан баштап ойлонуп отуруп жаңы редакциясын жазган экем. Могу жерде жазылып турат, 4 декабрь дейт, жекшемби 20 саат 04 мүнөттө жазылган экен бул жаңы редакциясы. Анан Бул сиз жазган? Жок, мен жазганым. Анан бул мен көчөдө ошол эле мекемеде жанагы Моореки азыркы жазып турган 7 осуят турган мекемелерден чыккан кишилер менен же болбосо ошо ушул жазылып турган кандайдыр баягы ишкана мекемелер дейли, ошол студенттер менен сүйлөшүп көрдүм да. Немете беришпейт экен. Жатка да билбей, жатка билгенге мүмкүн эмес экен муну. Анан ошол берилген ой санаа дейбизби, же могу мына осуят деп атабыз, осуят берилип атат. Осуяттагы кандай десем, бул сага эмес, мага эмес, меники эмес, сеники эмес, деги кимдики экенин билбей жазылган да. Мага да таасир этпесе, сага да таасир этпесе, дагы үчүнчү кишиге да таасир этпесе, деги эле мамлекет баарына таасир этпей калат да. Ошонун негизинде анан мунун эң кызык жери бул кыргызда да айтат да, жарым жакшы тилек жарым ырыс деп. Азыр илимий жактан айтылып атат. Ар бир ой санаа, айтылган ой тилек дагы, ой санаа дагы материалдашат деп. Анан материалдашып келгенде Моореки азыркы биздин кабыл алып турган осуятыбыз немеси жакшы, баягы мааниси болуп атат деген. Ошонун маанисин тууралагандан кийин муну аягына чыккандай кылыш керек эле да, что кыргыз баягы тилек кылганда деле баарын аягына чейин кылыш керек. Анан ошол жерде могу жерде ошол ар жагы жок болуп калып атпайбы? Кишиге жетпей атат. Чындыгында менимче көпчүлүк бул нерсеге көңүл бурбаса керек, бирок сиз айтканда мени мындай кызыктырган да ушул болду да. Себеби сиздин сөзүңүздө абдан чоң жан бар да. Ар бир нерсе, мисалы үчүн биз бирөөгө кат жазсак же болбосо почта жөнөтсөк дагы
биз адресин жазып жөнөтөбүз. Кай жерге кимге берилиш керек экенин көрсөтүп туруп жөнөтөбүз. Эгерде биз Манас атабыздын осуяты деп кабыл ала турган болсок, бул 7 осуятты, анда бул осуяттын так түз көрсөтүлгөн адреси болуш керек, дареги болуш керек да. Дареги биз, урпактары. Демек, жанагы азыркы колдонулуп аткан версиясы бул дареги жок жөнөтүлгөн бир кат кабардай да. Ушундай түшүндүм. Менимче туп-туура. Азыр мына окуп атканыңызда дагы ошол көрүнүп турат. Бирок сиз мындай редакциялаганыңыз менин көңүлүмө көбүрөөк төп келип турат да. Эл журттун ажырагыс бүтүндүгүн колдогун бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдик күт. Бул демек уккан адам же окуган адам бул түздөн түз өзүнө айтылып аткандай кабыл алат. Муну эми биз сиз экөөбүздүн сөзүбүздү филология илимдеринин кандидаты болобу же болбосо жөн эле тилчи болобу айырмасы жок. Угуп отурса өздөрүнүн оюн туура деп эле айтат болуш керек. Анан бул жерде мунун эң кызык жеричи, мунун мен эмне үчүн ушул убакка чейин ушуну неметпей калдым да, ушу карманып, ушуну аракет кылып элге чыгарсам деп. Былтыр ушул декабрдын 15-нен 20-ларына чейин аралык болуш керек. Жаңы жылдык балат жасалып аткан. Түгөлбай Казаков министр болуп турган. Мен Түгөлбай Казаковдун кабылдамасына жазылып, ошол күнү ал киши мени кабыл алды. Маданият министри болуп турган. Туризм министри. Анан мен 3-чү болуп кирдим, кабыл алды. Коомду кабылдама деп, жанында ошол орун басарлары, бөлүм башчыларын баарын отургузуп, чоң комнатка экен, отургузуп, анан эмнеге келдиңиз эле деди. Анан мен айттым, ушул Манастын 7 осуяты боюнча келдим дегенде, ушул жерде кульминация ушул жерде болду да, мага могу жериме тийген. Түгөлбай Казаков айтты. Мен аны айткан бул деген 7 осуят иштебейт дегем деди. Ошол жерде кылт дедим. Анткени Түгөлбай Казаков өзү кыйын киши да. Мына Агым гезитинде иштеген, эмне деген ой толголор жазган. Улутман деген көрсөтүүнү алып барып жүрөт. Кыргыздардын баллоогуна басып жасаган. Ушул кишинин демек ар жагында сезими, жанагы орусча айтат шестое чувство деп. Кыргызда деген аны сокур сезим деп айтылат кыргыздачы. Алтынчы ошо. Ошо сезими кыйкырып атса керек. Бирок ал киши ошону аягына чейин эмне үчүн иштебей калган, эмне үчүн иштебейт деп айткан, өзү изилдеп чыга алган эмес, эми ал убакыттын өзүнүн Акаев заманында 1-2 кишинин эле колунда болгон бүтүн бойдон кыргыздын идеологиясы дагы, кыргыздын деги эле болгон баары тең 1-2 кишинин колунда болгон. Кыргызстан негизи. Деги эле Кыргызстан, кыргыздын ар бирөөнүн ой толгоосу да 1-2 эле кишинин колунда болгон. Же ошол басымдуулук кылды. Анан бул кишинин мен ошол жерден бул кишиге мен андай деле неме таарынган жокмун, просто ошо бул кишинин демек сезиминде могу кабыл албай аткан белгилүү болду да. Демек Түгөлбай Казаковдун сезим кабыл албай атса, анда башка мен окшогон жөнөкөй жаранын сезим кантип кабыл алат? Демек мунун өзүнүн могу редакциясында каталык кеткенде ошондо мен аябай ынандым да. Ошондон кийин анан көбүрөөк мен буга мындай ынана баштадым. Унаанып, мындай басым жасап ушу элге чыгыш керек деп калдым да. Анан мына сизге кабылдым ошентип отуруп аракеттен. Менин баягы мындай айтканда жанагы илимий жактан деп атпайбы, ой санаа материалдашат деп. Ошол ой санаа материалдашып, мына сизге алып келди да, мындай айтайынчы. Мына эми айтыңыз эми элге. Мына айтчу сөзүңүздү. Мына. Анан мен жаңы редакциясында сиз биринчисин окудуңуз, Ооба. Экинчисинде мына улут аралык ынтымакты бекемде дос күт кызматташ деп. Көзгө сайып көрсөтүп атат да. Туура. Бул сиздин версияңыз боюнча. Бул экинчи, мына экинчи. Үчүнчүсүндө улуттун ар намысын, атуулдук абийириңди сакта деп. Абийириңди сакта деп. Эгер ошол жерде жазылып турса, ар бир биздин үйүбүздө, же бир кабинетибизде ушундай түздө жазылып турса, кандайдыр бир ой санаа келип турат эле ошону окуган сайын.
эми мунуңуз туура. Аким мырза, бир суроода Манас өзү осуят кылып калтырган эмес эч нерсени. Туура айткан. Ушуну Түгөлбай Казаков ошол жерден да айткан. Айтты беле? Манас жетосуят калтырган эмес дейт. Калтырган эмес. Калтырган эмес дейт. Анан мен айттым, эми Манасты идеология аралаштырып, Манасты туу тутуп жашай баштаганыбызда таштап салбайбыз да, аксакал дедим да. Анан сиз эмне ушуну унутуп калган туура. Анан сиз кандай деп атасыз дегенде мен айттым, ушу жөн эле ушу жетосуяттын жаңы редакциясын алып келдим эле сизге деп Түгөлбай Казаковго бергем. Ал киши көрөйүн деп өзүнө алып калган. Ушул жаңы редакция ошол киши министр болуп турганда барды. Ал киши Бергенсиз, ооба. Бирок анда жыйынтык жок болгон жок да. Эми аны Сунушта бир жерге чыгардыбы, чыгарган жок, анысын мен билбейт экенмин. Жок, чыгарса билмекпиз да. Эми мындай да, эмне үчүн Манас жетосуят калтырган эмес деп. Чындыгында Манасты башынан аягына чейин окугандар билет болуш керек. Манас осуят кылып калтырган эмес эч нерсени кыргыз элине. Болгону биз урпактар Манас эпосун окуп чыгып, бүтүндөй өмүр баянын билип, Манас атабыздын ошол кишинин басып өткөн жолунан осуят катары ошонун жасаган жумуштарынан биз өзүбүзгө үлгү кылып алчу гана бир мындай кадамдарды ылгап алганбыз. Туурабы? Туура. Айкөл болуш керек, эл жериңе күйүш керек, табият менен журулуп жашаш керек, элдин биримдигин сактай билиш керек деген осуяттарды биз өзүбүз аң сезибиз менен туюп, Манас атабыз ушундай кылган экен деп биз кайталоого аракет кылган кербезибиз да, ошондон чыккан осуят да бул. Анан эми бирок ошону жана орусча айтканда формулировка кылып атканда, сиз айткандай бир мындай редакторлук чекилик кеткен окшойт да, ошо ойдун бүтпөй калганы же болбосо ойдун мындай түз адреси жок айтылып калганы үчүн биздин кыргыз элинин идеологиясы катары же бир мындай жол көрсөткөн компасы катары иштебей аткан ошондон болуп атат окшойт депкен ойду дагы экөөбүз сүйлөштүк эле. Ушуну мен ошол жерден баягы киргенде ошол жерде эле кабылдамады ошо. Дагы бир мен ал кишиге мындай деп дагы айттым да. Тарых жылы быйыл, маданият жылы деп жар салып атабыз, кыйкырып атабыз. Гапар Айтиевдин үйү кулап калмай болду. Өзү салган экен, өзү жашап өткөн экен өмүрүнүн аркырына чейин. Анан ал киши тарыхка айланды, кыргыздын маданиятына, искусствосуна биринчи башатында турат. Изобразительное искусствонун башында турган кишинин үйү тигинтип калды. Анан кандай тарых жылы, маданият жылында кандай десем, ал кишинин үйү кайда экен деди. Анан мен айттым, Бөкөнбаев Разакова көчөсүнүн кесилишинде десем, ушинтип кыргыздар ушу жанагы немеңе мындай грамотность жок. Разакова деп айтылбайт да, Разаков көчөсү деп айтпайсыз деди да. Анан мен ошондо дагы бир неме кылдым да, голго басым жасадым. Ушунчалык мындай кандай десем, мындай тез кабыл алган ушундай киши, сезимдүү киши. Ушуну Манастын эпосунун ушул баягы мурдагы азыр колдонуп жүргөнүбүз. Ушуну сезген болуш керек ушул киши деп аябай эле. Сезген эмес. Жок, туюмундачы бир нерсе ошо. Жок, сиз азыр жакшы мисал айтып атасыз да, Аким мырза. Ачуу болсо болсун, биз бири-бирибиздин көңүлүбүздө калтырабыз. Тигиндей мындай деп жанагы жүздү көрсө, өңдү көрсө жүз тайыт болуп, сылык сыпа сүйлөгөнүбүз менен биздин жеткен мындай жанагы немебиз ушунда болуп атат, душмандыгыбыз ушунда болуп атат да. Түгөлбай Казаков чындыгында сиз айткандай эл урматтаган, эл сыйлаган, өзүнүн орду бар адам. Өзүнө ырлары менен, обондору менен, анча-мынча жасаган жумуштары менен мындай жакшы ат жасап койду. Бирок министр катары эч нерсе жасай алган жок. Мына азыр сиз айтып атасыз. Муну мен дагы айткым келет, муну эл да айтып келет. Мисал үчүн, сиз азыр эң туура суроо бергенсиз да, кооператив жөнүндө, кооперативдин жасаган үйү жөнүндө. Сизге ал киши
ал кишинин үйү кайда экен дегендин өзү бул маданият министрлигинин министри үчүн бул абдан чоң осолдук. Эгерде Ташмат менен Ашматтын үйүн сураганыңызда билбейм десе бир жөн. Бирок кыргыз искусствосунун, көркөм искусствосунун эң башында турган адамдын үйүнүн кайда экенин билбеген. Ал бери эле турсун, үйүнүн кандай состоянияда, кандай кулап калар абалда турганы эмес, анын дарегин билбеген министрден анан сиздин жана Разакова көчөсүнүн Аасына, анан Бсына асылып, тамгасына асылып сизге чокчоңдогону бул кишинин, мен ойлойм, өтө деле акылдуулук эмес деп. Мейли, анан ал киши эмне дейт? Анан редакцияны бирок ал киши алып калды. Алып калды, ошо ойдон немет. Анан алып калды, ошо ойдон ал киши менен байланышканым жок. Анан азыр ушу мен айтып атпайм, мен ой санаам ишке ашып атат, сиздерге келдим деп. Сиздер мына эл журтка чыгарсаңар, эл журттун ою дагы айта турган ою бардыр бул жөнүндө деп. Туура. Жанагы оюңузду уласаңыз да, Аким мырза. Мына Жана айтып атпайсызбы, ар бир ой, ар бир сөз бул материалдашат. Анан могу жерде мына Могуреки 4-сүсү колдонуп жүргөн. Арбас менет алдыңкы өнөр, билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу деп койгон. Дөөлөткө жет. Жок, дөөлөткө жет деген бул менин версиям боюнча. Анан демек кандайдыр бир умтулуп эле атабыз, бирок кандайдыр бир бакубатчылыкка жетпей атканыбыз дагы ушу кандайдыр бир Бакубатчылыкка жетип атабыз деп атышпайбы? Ар бир үйдө 2 машина бар деп атат. Чөнтөгүңдө акча жок болсо да iPhone 6 көтөрүп атасың деп атат. Бул эмне, бакубатчылык эмеспи? Же сиз жан дүйнөнүн бакубатчылыгын айтып атасызбы? жок, жан дүйнөнүн бакубатчылыгы бизде азыр кандай десек, азыр эми жалпы жер жүзүндөгүдөй эле бизде дагы жан дүйнөнүн кандай десем бийиктиги эмес, азыр бизде көбүнчө эле материалдык байлык менен ушундай эле ченелип калган баардык эле нерсечи. Ал жан дүйнө менен эсептешкен киши аз эле болуп калды, аз эле мындай эле. Жан дүйнө менен эсептешкен кишини келесиде ойлойт да. Саналуу эле да, саналуу эле. Болсо. Анан кийин ушул мен могу жерден дагы кетейин. Могуреки жерде Могуреки табият менен таттуу мамиледе болуу деп койгон да. Анан азыр биз табият менен таттуу мамиледе ошондон бери деле болбой элебиз го, болуу эле деп койгон, болуу эле. Анан анын ар жагында жок немеси, болуунун ар жагы жок. Анан токойлорубуз кыркылып атат, Сууларыбыз булганып, мөңгүлөрү зээрип атат дегендей. Көп эле жерибизге аябай эле неме кылып атабыз, мындай. Сиз ойлоп атасызбы, бул эме ошо туура эмес айтылган сөз бул материалдашып атат деген ойду айтып атасызбы? Бул мындай да, мен бая өткөндө да сизге айткам. Улуу Октябрь революциясы болгондон кийин ошол совет мамлекетин кармап калыш үчүн аябагандай бир аскер керек болгон, бекем күч кубаттуу аскер керек болгон да. Ошону кадимки Троцкий, ошол аскердин башында Троцкий турган экен, Реввоенсовет деп. Анан азыркы эле биздин аскерлер алып жүргөн ошол Советтер Союзунда присяга деп койчу, ошол Троцкийдин редакциясында жазылган экен. Ошол жүрөгүңө кадалып, көзүңө сайылып турчу да. Ошол присяга, Ошо присяга деп. Ант берүү. Ошонун негизинде ошол аскерлер Совет мамлекетин коргоп калган. Андан кийин экинчи дүйнөлүктүн алкагында бизде баягы Улуу Атамекенчи согуш болду. Ошондо дагы бир да аскер, бир да солдат дебей артка чегинбей коргоп калды да. Туура. Жанагы присягада жазылат да, ошо кашык каным калганча корго деп. Коргоймун деп айтылат да. Туура. Анан демек ошол кишинин ой санаасы, ошол присягага берилип, ошол жанагы ошол анттын өзү ар бир аскер антты кабыл алганда материалдашып турган да анын немеси, ой санаасы ошол. Анан ошонун негизинде
муну мен ушул көтөрүп атканым ошо да. Демек сүйлөгөн сөзүбүздү оңдойлу деген Муну ойду айтып атасыз. оңдоп алсак, эми жамы журт, жалпы журт эми муну немеге алып чыкса, өзлөрү деле ойлонор, мындай окуп көрүп, мекеменин башчылары деле окуп көрүп, кандайдыр бир өзлөрүнүн бир немесин, тыянагын айтышар. Эми кандай экен деп эми бир сезимдер болсо мындай. Сиздин оюңуз кандай? Чындыгында эле ушул кээ бирлер айтып жүрбөйбү? Манас атабыз жашаган убак бул башка убак болчу. Азыр болсо башка убак. Ал убактагы кээ бир салыштыруулар керек болсо осуятта туура эмес деп. Эми ал могуреки 5-чи немесинде гумандуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк деп жазылып коюлган. Анан бул да деле ошол, эгер Манастын жет осуят деп жазбай койсок, жөн эле бир неме кылсак, бул деле бир гумандуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк деп бир кандайдыр бир мен айткандай эле бир рефераттын же бир дил баяндын темасы окшоп турат да. Эч кимге деле көңүлүнөн эметпейт. Жаңы редакция боюнча могу жерде айкөл бол, кечиримдүү бол деп жөн эле айтылат. Мындай эле. Анан муну окуган киши деле мындай карап айкөл болуш керек. Эми ошол мындай да, эми ошо жанагы бизде чоң кызматта отурган кишилердин көп кире беришинде ушулар жазылууда. Анан ошондо өтүп баратып окуса деле айкөл бол, кечиримдүү бол десе, көп маселени айкөлдүк менен чечери беле, кечиримдүүлүк кылар беле көп нерсеге дейм да. Туура. Бол деп жазылган болсо Эгер окуса, бол деп. Анан мындай болгондо гумандуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк деп окуп кетесиң. Эч кимге деле тиешеси жоктой, мага деле, сага деле тиешеси жоктой эле кетип атпайбызбы? эч кимге кереги жок буюмдай эле. Ошондой эле. Жазылып турат болду деп. Анан туура. Бул оюңуз абдан туура. Ошол сиз айтып аткан бул осуят деле ошол Акаевдин убагында, Акаев башкарып турган убакта. Ошол убакта жазылган, ошол эгемендүүлүк деп алгандан кийин ошондо жазылган. Ал эми Акаевдин убагындагы эң бир мамлекеттик, улуттук лозунг деп коебузбу? Чакырык бул Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз болчу да. Ооба. Демек Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз бул общий дом. Бул сенин да үйүң эмес, менин да үйүм эмес, бул кимдин үйү экени белгисиз деген идеология жүргөн убакта жазылган сөз ушундай эле болуш керек да. Ушунун мына 7-синде деп атпайбызбы? Кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо деп жазылып атпайбы? Аны депчи. Анан ушул аны деген сөздүн негизинде же мамлекетибизде өзөн кугуш, каркыр аркылуу жерлерибиз. Анан биз билип билбеген дагы канча жерлерибиз кетип калды деп ойлойм да. Кетип эле атат, ооба. Ал азыр мына азыркы биз акыркы убакта Өзбекстан менен абдан катуу достошуп атпайбызбы? Тууган болуп. Тууган экенибизди эстеп. Көрсө ал туугандыгыбыздын артында чоң белек бешкектер жаткан экен да. Мына азыр эми билинип атат. Ошол эле жанагы Үңкүртөө, Орто Токой, Сусактагычы, Көлдөгү пансионаттар. Булар эми биротоло өтүп кетпесе дагы бир нечелеген жылдарга чейин 49 жыл, 50 жыл болобу колдонууга берилген. Ал эми 40-50 жылда ким бар да ким жок. Бизде кыргызда жакшы сөз бар, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп. Анан сиз айткандай мекенибизди коргомок турсун, кайра мекенибизди четинен кыркып таркатып атпайбызбы? Эми ошонун могуреки бизде могу 2-чи графасына келсек, улут аралык ынтымак, достук жана кызматташтык деп жазылган да. Анан ушул эгемендик алгандан бери бизде улут аралык ынтымак, достук, кызматташтык бир топ жолу эле мындай бузулду да, бузулуп, кайра оңолуп дегендей ушундай болуп атабыз. Анан ушунун негизинде экинчи менин версиям боюнча улут аралык ынтымакты бекемде дос күт, кызматташ деп ар бир кишиге мындай кайрылуу да. Демек, мага тиешелүү го деп окуган кишичи. Мага тиешелүү го ушул. Мага да айтылып атат го, эгер мен ошол бир улуттун кишиси менен жакшы болбой жүрсөм, айта ушул жакта жазылган окшойт дегенде мындай ойдо калышым керек го дейм да, ушундайчы. Туура. Анан кийин могуреки үчүнчүсүндө улуттук ар намыс жана атуулдук ариет деп жазылган да, азыр колдонуп жүргөн версиябызда.
Меники боюнча улуттун ар намысын, атуулдук, абийириңди сакта деп жазгам да. Мындай көзгө сайып элечи. Что а буякта болсо улуттук ар намыс жана атуулдук арыйет эле деп койгон, анан ал деле эч кимге кереги жок да. Мындай караса кайдыгер да. Жанагы Сагынбек Момбековдун ыры дагы ушул 7 осуяттан кийин чыккан болуш керек, кайдыгерлик деген ушул ырчы. Мынакей. Анан ушул кайдыгерликтин өзүнүн арылыш аракети жүрүп атат да дегиле азыр бизде эми көп жерлерде кандайдыр чогулуштар, шайлоолордун астында чогулуштарда көп мындай ушул маселелер козголот да көбүнчө. Ошолордо козголот да ушундай. Таңгы бир ынтымакта болуш керек, кайдыгер болбойлу, мындай кылалы, тигиндей кылалы, анан мекенибизди демек аябай чыңдап кетели, тигинтели, мынтели деген. Анан бирок бул осуят жазылып турганда ушул немесинде, редакциясында, анан баарыбыз эле ошо кайдыгербиз дейм, кайдыгер болуп эле турабыз ошо жанагы. Ошол убактагы ушуну редакциялаган адамдардын кандай десем ой санасы ушу бизге келип, баарыбызга келип, жалпы таасир берип атат го, материалдашып мындай айтканда. Туура. Анан кийин могу жерде могу кыргыз менин могуреки бул азыркы колдонуп жүргөндө жана кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо деп койгондо. Бул менин вариантым боюнча кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдагын, мекенди көзүңдүн карегиндей корго дейт. Корго деп жазылган да. Мамлекетти мисалы үчүн абийириңди сактасаң, сактап мындай ошондой кылсаң болот да, сактоо деген. А мекенди коргош керек. Ар бирибиз коргошубуз керек да мекенди. Корго деп мындай ошондой кайрылышыбыз керек да. Анан бул жерде сактоо деп койгон, сактоо дегенде анан сактоонун ар жагында сактоо керек деген сөз да жазылган эмес. Ушунда жок да. Анан бул дагы ошо кандайдыр аны деген сөз, анан сактоо деп бүтпөгөн сөз. Ошонун баары алып келип элдин баарын ошо кайдыгерлик алып келгенби? Ушундай болгон окшойт дейм да. Биздин демек азыркы кайдыгерлигибиз билинбеген жанагы расшифровка сыяктуу биздин өзүбүздүн осуят катары колдонгон же болбосо күнүмдүк колдонгон сөздөрүбүзгө кирип кеткен нерселердин баардыгы материалдашып, анан бүгүнкү көпчүлүгү мындай карасаң баары эле жакшы жашоону каалайт, бирок жашоо жакшырбайт. Анча жакшырбайт. Көп сөз айтылып атат. Көп сөз айтылып атат. Баары эле кандайдыр жакшы деген эле сөздөр айтылат, бирок эле элди араласаң жакшырып кеткен аз болуп атат да. Туура. Жакшырып кеткен. Быйыл сиз айткандай жанагы маданият анан тарыхчылык дегенибиз менен өткөн жыл болгон. Быйылкысы неме? Маданият тарыхчылык быйыл. Мына 2017 бүтүп атат. 2016 жылы маданият жана тарых жылы болгон. Быйыл ыйман жана адеп жылы. Анан ошого маданият деп кошуп койгон. Анан ошо маданиятты дагы мындай. Ошол ыйман, адеп, маданият деп жылы деп койгон. А сиз кандай ойлойсуз? Быйыл чындыгында ошондой ыйман, адеп, анан маданият жылы болдубу же менимче тескерисинче болду окшойт? Эми ошо маданият деген сөздүн өзү эле кандайдыр бир элге түшүнүксүз болуп калды. Былтыр деле маданият жылы болду, анан быйыл кандай маданият? Анан ошону дагы айтышты. Адамдын жүрүм турум, адамдын өзүнүн жүрүм турум маданияты депчи. Антпейли ыйман, адеп, ахлак жылы деп койсо жакшыраак болмок да. Анан ошондо ошо адамдын адеп, ахлагы деп. Анан быйыл эми ыйман, адеп ошол адамдардын болуптур, маданияттуулугу жөнүндө жыл болду дейли. Анан андай деле мындай көрсөткүчкө жеткен жокпуз го мындай. Ыйман жагынан, адеп жагынан, мындай маданияттуулук жагынан. Жок, жеткенибиз, жетпей калганыбыз бир сөз, тескери кеткенибиз бир сөз болуп атпайбы? Менимче биз тескери кеткен жыл болду окшойт, менин көз карашымда да. Эми ал сиздер эми эл менен иштешесиңиздер. Сиздер мага караганда баягы. Жок, сиз эл аралап жүрбөйсүз. Мен эл аралап жүрөм, анан элде деле ошо айтып аткам, андай деле мындай. Байкалган жок. Элдиге мындай. Ушундай бир ушул жыл ушундай экен, кандайдыр ушундай деп бир элде байкалган деле мындай сезген жокмун.
азыр эми жыл аяктап атпайбы? Азыр мына жаңы жыл келатат. Анан бизде бир аябай мындай шан шөкөттөр көбөйүп, бири бирин мактоо, жактоолор көбөйүп аткан убакыт азырчы. Анан бир 2-3 жылдан бери ушул бир катуу чоң ооруга айланды же бир жаңы салтпы, мен түшүнбөйм. Абдан мыктылар көп да бизде. Жылдын мыкты адамы, тооккананын мыкты тооку, анан корзинканын мыкты жумурткасы деген наамдар бар да. Анан сиз айткандай мыктыларыбыз көп, бирок мыкты өлкөбүз жок. Эмнеге? Мындай экен да, бул шарияттын өзүндө да бар да. Жакшы жашоо, адамзат, пенде, жакшы жашоо башталганда, жакшы жашоо, майкөл сүткөл жашоодо адамдар зулумдук кыла баштайт. Зулумдук өтөт экен да. Жакшы жашоодо. Жакшы жашоо. Жаман жашоо адамдарды чогултуруп, бири-бирин көтөртүп, бири-бирине жардам бердирет экен. Менимче бул туура. Жакшы жашоого келгенде эле жана баары эле зулумдук кылып эле мындай. Демек, адам табиятынан жылкы мүнөз деп коет го кыргызда. Жанагы бир аз жашоосу оңолуп, жүнү жылтырай баштаганда жем берген эсин тепкилеген жылкы адамдарды жылкы мүнөз деп коет да, жанагы өткөнүн унутуп калган. Чындыгында биз азыр заманды жаман деп айта албайбыз. Себеби дүкөнгө кирсең бардык нерсенин баары бар. Кудайга шүгүр, нан да бар, эт да бар дегендей. Тамактын түрү, кийимдин түрү бар, машиненин түрү. Мындай караганда заман жаман эмес, эң жакшы. Болгону ошол заманда жашап аткан биз замандаштар, адамдар бир аз жаман болуп атат окшойбуз. Сиз айткандай жакшыны көтөрө албай мындай оолугуп аткан убагыбыз окшойт. Эми ошол сиз айткандай пейил күткөн заман болду. Адамдар пейил күтө баштады. Азыр өзүңүн эле классташың, 10 жыл окуган классташың, өмүр бою эле чогуу жүргөн. Чогуу балалык мезгилди өткөзгөн. Ошолордун адамга болгон баягы мамилеси өзгөргөн убакта. Классташыңдын кайра бир колунда бар классташына кошомат кылып атканын көрсөң таң каласың да. Ошол эле чогуу жүргөнү, эми ошо классташтын классташка кошомат кыла турган деле эч кажети жок мындай. Ошого да жетиштик да. Мурдунан чимкире кагып жүргөндө чогуу болгон адамдардын анан кийин дүйнөгө жеткенде кошомат кылып атканда ошону карап анан ошондон да мына адам заман ордунда илгери баягы биздин мен чоң энем айтып калчу, заман деле ордунда, күн деле, ай деле ордунда. Бирок адамдан пейил, адамдан башкасынын баары эле ордунда. Пейил жок деп. Анан айтканда ошо барып келип эле ушу немеге такалып атабыз го ушу. Адамдар ошо өзүбүздү кошоматчылык, ошого кандай десем эми, сиз айткандай ошо жакшы жашоонун өзүн көтөрө албай атабыз го мындай. Андан ары кантип алып кетиш керек. Алып кетсем эми азыр ошол жанагындай кошоматчылык менен неме менен алып кетсе өзүнө кандайдыр бир жакшы көрүнөр балким, анан бирок тышынан караган кишиге мындай жалат кылып атпайбы? Бул Аким мырза, бул мындай бир ойда, бул жөнүндө мен дагы ойлондум эле. Жалгыз адам менен сүйлөшүп келгениңде адамдардын жаманы жок да. Баары жакшы. Баары эле мындай ыйман жөнүндө түшүнүгү бар. Байлык жөнүндө, мамлекеттүүлүк жөнүндө баарыбыз эле мекенчилбиз. Баарыбыз эле ыймандуубуз. Жеке адам, бир-эки адам сүйлөшүп атканда. А эмнегедир мындай жалпылаганыбызда, коом болгонубузда эле ал ойлор дагы жок. Алар билинбейт да көп. Бул сиз экөөбүз сөзүбүздүн башында баштаган, демек биздин сүйлөгөн сөзүбүз, ойлогон оюбуз түпкүрүнөн туура эмес окшойт. Деп атабыз да, биз жасалма сүйлөйт окшойбуз. Туура айтасыз. Жасалмалуулук көбөйдү да. Жасалмалуулук көбөйдү. Мындай айтканда, маска кийип алып эле жүрүп калдык да баарыбыз эле. Ооба. Маскачан, маскасын алганда эле башка. Ушундай болуп калды. Бул эми азыр кааласак да каалабасак да азыр биздин жашообузга
кирди. Каалайбызбы, каалабайбызбы, баягы кирди. Шайлоодон шайлоого чейин жашоо, маска кийип жашоо кирди. Сиз эми мен сизди бул көрсөтүүгө жөн чакырган жокмун да. Мен сиздин ошол мындай бир кызыктуу ойлоруңузду байкаган үчүн, туура сөздөрүңүздү байкаган үчүн менимче мага кызыктуу болду. Анан мен ойлодум, көрүүчүгө да кызыктуу болот болуш керек депчи сиздин ойлоруңузду. Эми бир сөз да, бир суроо сизден билгим келип атат. Биз бул нерседен арылабызбы? Деги эле арыла алабызбы? Аны кантип токтотсо болот? Муну эми ушул адамзаттын тагдырында, тарыхында ушундай жаман нерселерден арылабызбы деген суроо дайыма жаралып келген да. Дайыма жаралып келген, ар бир коомдун өзүнүн немесине жараша, шартына жараша ушунун баары берилип келген да. Анан Ушундай суроо берилип келген. Дайыма эле бир бул адамзатта эми биз кандай десек, кайсы бийиктикке жетпейли, баары бир бул суроо бул Тура берет. өчпөгөн суроо да. Анан эми ушул мен баягы немемде бул улуттук азыр идеология деп атпайбызбы? Идеология деп. Идеологиянын өзүн кандайдыр бир биз жакшылап таап, башатынан бир башатын таап бир мындай элге жеткире албай атабыз го дейм да. Ошону жеткизип бир нерсени ошол карманып өсүп кетүү да. Ошого бир кандайдыр бир таянычыбыз жоктой сезип атам да. Ошо таянычты жалпы эл, жалпы журт биригип таап туруп, анан кийин ошо таянганда бир өнүгүү, ошол кандай десек элдин пейили оңолгондой бир нерсе болот го дейм да. Антпесе азыр баландай кылсак оңолот, түлөндөй кылсак оңолот деп баарыбыз эле сүйлөп атабыз да. Шайлоолордун астында укмуштай эле чакырыктар болуп атат, укмуштай сөздөр болуп атат. Анан анын баары эле эртеси эле кандайдыр бир ишке ашпайт, Жашоого сиңип кетпейт. жашоого сиңбей ошондой болуп атат да, кандайдыр бир желге айтылгандай болуп атат да. Анан ушул муну эми жалпы эл колдоп, жалпы эми эл башкарган адамдар баары ойлонуп, кайсы жерден кандай кылып таяна турган нерсе табабыз, кандай кылабыз деген бир ой калып Жок, таяна турган нерсебиз мына биздин Манас атабыздын жети осуяты болуп атпайбы? Биз ушуну ойлогонбуз да, биз таяна турган, биз акыл таппай калганда кайрылып акыл сурачу ушул жети осуят болот. Жол көрсөткөн эреже болот деп. Ушунуңуз туура да. Мына бул КТРдын жанагы Манас таануу деген телеберүүсү бар да. Ошол жерге келген балдарды карап турсаң укмуш эми жок. Сүйлөгөндөрү, айткандары, интеллект дейбизби? Интеллеги ушундай да. Ушул Манас боюнча мына биздин темабыз Манас болуп аткандай. Эмне үчүн ошончолук могу осуятты жеткизүү, деги эле улуттук ошол бир өзүбүз туу кармай турган бир нерсени жеткизүү жалпы элге эмне үчүн аракет жок? Кеп ошондо да. Тиги балдар ушунчалык татынакай, ушунчалык мыкты, ушунчалык интеллекттүү, билимдүү. Деги эле Манас эмес, башка жагынан да көрүнүп турат анын көздөрүндө. Алар аябагандай билимдүү, мындай неме балдар, кийин ушул Кыргызстандын келечегинде бир топ жерге жете турган. Анан ошондой эле негизде дагы бир кандайдыр бир ошол эле балдардын арасында эмес, жалпы андан өдөлөп келгендегидей эмне үчүн кандайдыр бир эмне дейбиз, түрткү таппашыбыз керек, табыш керек да ошону. Ошонун негизинде анан бир кандайдыр бир өдөрөөк чектерге жетишибиз керек да. Ушул колго алынбай калгандай да. Ушундайчы. Бул биздин эң чоң 27 жылдан бери өзүбүзчө мамлекет болобуз дегендеки келаткан мындай таппай жүргөн чоң нерсебиз болуп атпайбы буюмубуз. Бизде улуттук идеология жок эсе.
Жок да, же барбы? Ушул Бизде бир эле идеология бар. Бул материалдык байлык. мына анан о Баарыбыз жерде ошого баш ийебиз. Туурабы? Же туура эмеспи? туура. Жана классташ деле ушул да эми байлыкка баш ийген үчүн кошоматчылык кылып аткан. Мен могу жерде 3-чү графасында жазып атпайм, мен 3-чүсүндө. Улуттун ар намысын, ат улуттук абийириңди сакта депчи. Ушул жерде абийириңди сакта дегенде эмне? Мына азыр мындай болбодубу? Бала чакасы бар кары картаңдарыбыз карылар үйүндө жатат да. Ооба. Бул чындык. Анан ошонун абийири кайда азырчы? Ошонун абийири ойгонбойбу? Абийири жок да азыр. Демек абийири жок да анычы. Ошо атасы же энеси ошо картаңдар үйүндө жатса, ал кандайча ал жашап атат өзүнчөчү мындай. Эчтеке болбой, жүрөгү оорубай, эчтеке болбой кандай жашайт? Туура. Бул жообу жок суроо да. Ошого жооп тапканга аракет кылышыбыз керек. Жалпы эл, жалпы журт, коом. Туура. Эми сиз азыр карылар жөнүндө айтып атасыз. Катындар өздөрү 4 катын алгыла деп чыгып атканда кантип биз жооп табабыз? Кантип табышыбыз керек? Куранга кайрылышыбыз керекпи? Шариатка кайрылышыбыз керекпи? Динге байланышыбыз керекпи? Манас атабыздын осуятына байланабызбы? Эмнеге байланышыбыз керек? Мен ошону сизден угайын деп чакырып атпаймынбы? Сиз эмнеге биз басым жасашыбыз керек? Канткенде биз жолубузду табабыз. Эми бул көп аял алуу жөнүндө Мисал кылып эле айтып атам. Бул эми мындай да замандын тескери болуп баратканы деп мен кээде өзүм ойлойм. Мүмкүн жаш өткөн сайын адам жанагы орусча айтканда старомодный болуп кетет го десем, бирок биз адамдын үй бүлөлүк институт деген бар. Ата эне, балада бир ата бир эне болуш керек. Бир келинде бир эле кайнене, бир кайната болуш керек. Же болбосо бир эркектин кайнене, кайнатасы, кайын журту бир эле болуш керек. Эми 4 деген, 5 деген бул кандай, мен такыр акылыма сыйбайт да. Же мен жанагы орусча айтканда старомодныймынбы, мен түшүнбөйм муну. жок, эми бул суроо Бул эми жөн эле мисал катары айтылып атат. мисал катары болгондо мындай да, бул суроо бергениңиз туура. Анан бул суроо аягында келе мындай да, бул психологияда бир мындай орусча айтылган бир неме бар да. Социалдык заказ деген бар да. Заказ болуп атат, демек аны аткаруучу табылат деген сөз да. Ушул бул качабызбы, качпайбызбы адамды акыры баш ийдире турган нерсе да, социалдык заказ деп коебуз да. Бул атайын бүлдүрүү турбайбы? Жок, ал эмес, ал мындай да, бул бүлдүрүү эмес, бул ошол биздин коомдо ошол социалдык заказ бар деген сөз да. Жок, эми Эркин мырза, сөзүңүзгө аралжы. Бизде кантип социалдык заказ болушу мүмкүн? Эгерде эркек өзүнүн жалгыз аялын араң зорго багып атса, Эми үй бүлөсүн араң зорго багып атса, туура айтасыз. Бирок ошонун ортосунда деле жанагы азыр көпчүлүк мындай сын алгыда, үн алгыда же деги эле басма сөздө айтылып атпайбы? Бизде 2 аял алгандар 50 миңден 100 миңге чейин бар деп. Бирок ошонун ортосунда арыз жазып келген киши жок деп. Мындай алганда баягы немеси кандай десе, укугу бузулган адам жок деп. Жашап атышат дейт. Анан ошонун өзү мындай жана психология социалдык заказ деп айтылат да. Мисалы үчүн, мен түшүндүм. ошол бар, демек ал аткарылып атат. Жанагы бизде мындай түшүндүрөйүнчү. Сойкуканалар бар, сойкулар көп болуп атат деп атабыз. Эгер ошо сойкуканага бир да кардар келбей койгон болсо, ошону ошол жерге эч ким кармап туруп, өзүнө жоголмок. өзүнө жоголмок, ал кармалмак эмес. Демек пайдалануучу киши бар деген сөз да. Демек 4 катын алчу бар. Ошон үчүн бул сөз чыгып атат. Манагы Чубак ажы айткандай, урматтуу бир тууганым дейт эмеспи? Биздин эле, сиздин эле бир тууганыбыз 4 катын алчу да бар, тийчүү да бар деп. Ошондой болуп атат. Ошол болуп атат да. Анан аны биз
бир сөз менен же бир кандайдыр теле берүү менен жооп бериш бул өзү бир оор нерсе да. Эми биз акыркы могу шайлоонун алдында аябай чоң бир сөз болбодубу? Тиги кеткен ажообуз Атамбаев бир сөз айтпадыбы таластыктарга, тиги абуке көбөш болуп атасыңар депчи. Биз Манасты окуган адамдар жакшы билет. Абуке көбөш бул асмандан түшкөн адамдар эмес. Бул Манастын бир туугандары. Болгон эле энеси бөлөк, атасы бир туугандары. Демек, эгерде биз азыр эң жаман адамдарды Абуке көбөшкө салыштырып отурсак, демек бул энеси башка, атасы бир туугандар, булар мындай элдешке душман болчу адамдар да. Ошол эле Палестин менен Израилдерди эле биз абдан жакшы билебиз, бир туугандардын балдары экенин. Эки күндөштүн балдары бири-бирине айбыккан душман болорун тарыхта абдан көп мисалдар бар, окуялар бар. Анан биз болуп кайра эле барып ошол эмеге сайлап атпайбызбы? Ошол катачылыкка. Жанагы демек азыр мүмкүн бир аз жакшы болуптур. Бир аялдын бактысы ачылып, курсагы тоёттур. Күйөөсү болбосо күйөөлүү болоттур. Бирөөсү болсо 4 аялдын ортосунда чардап ары бери басаттыр. Бирок эртеги андан төрөлгөн балдар ким айтат душман болбойт деп? Биз пендебиз да. Демек, али жарылчу бомба, жарылчу бочка али алдыда турат да. Эми ошо заман, эмне дейбиз, заман талабына жараша жашап атабыз да. Замандын жана мен айткандай талабы менен. Замандын заказын аткарып атабыз. Замандын талабы менен жашап атабыз. Анан кандайдыр бир келечегине, андан кийинкисине азыр көп деле неме маани берген адам жок. Мындай. Бүгүнкү күн болсо болду. Бүгүнкү күн эле ушундай менен эле азыр ушундай жашап атабыз. Бүгүн жакшы болсо болду. Тетигинде кайдагы кыргыздын немесинин келечегине генофонд дейбиз, ошонун баарына тең эле мындай аябай бир ойлонгон деле адам аз эле, мындай чакан. Эми Аким мырза, кыргызда жакшы сөз бар. Жакшы сөз жарым ырыс деп коет да. Бул демек кандай сөз сүйлөнбөсүн, кандай сөздү сүйлөбөйлүк же болбосо кандай сөз укпайлык, ошонун маанисине, айтылган маанисине, жазылган маанисине тереңирээк көңүл бурсак, себеби бул абдан маанилүү деген ойду айтып атасыз. Менимче бул туура, себеби ар бир ойлонгон ой, айтылган сөз бул материалдашат деген абдан жакшы ой бар. Бул ой деле эмес, бул уже жашоодо далилденген, илимий жактан далилденген бул негиздүү жыйынтык. Ошон үчүн сүйлөрдөн алдын 7 өлчөп 1 кес деген макалды эстен чыгарбай, биринчи сүйлөгөн сөзүбүздү, ойлогон оюбузду туураласак деген ой менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, сизге болсо убактыңызды бөлүп, ошол кайдыгерлик эмес, өзүңүздүн ушул кыргыз элиме деген бир аз болсо да пайдасы тийип, мүмкүн көңүл бурулуп калса элге сиңимдүү болобу деген далалатыңызга рахмат айтабыз. Менимче бирөө болбосо бирөө сөзсүз көңүл буруп угуп калат деген ойдобуз. Дагы мүмкүнчүлүк болсо, дагы кездешип, дагы жолугабыз деген ниет менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, сизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат.